Атым Алтынай, фамилиям Ниязова. Биз ошол Лелек районунун Катраң айылынанбыз. Ошо Келечек корпоративине келип, очередке турганыбызга февраль айынын 10-да турганбыз. Келгенден кийин бул жака 2.800.000 акчага очередке турганбыз. Анын уступление взносуга 112.000 акча төлөгөнбүз, кошумча дагы. 25% канча болду? 25% 700.000 болуп калды. 700.000 төлөп, андан кийинки 112.000 төлөп, Келечек корпоративине мүчө болуп кошулдук. Очередибиз негизи 4 ай ашып кетсе 6 ай деп убакыт берген бизге. 4 айга жетип эле бизге келди. Ровно 4 айда келгенде келип калды биздин очередибиз. Ошол мезгилде бизге Келечек корпоративинен чалып, үй издей бергиле деп айтышты. Ошондон бери үй издеп, биз ошо Жал микрорайонунан үй таптык, 2 комнаталуу. Биз ал үйдү 36.700-гө баалап, ошол үйдү алдык. Буюрса, биз үстүнө акча өзүбүздүн жаныбыздан акча кошуп, дагы 3.500.000 акчаны кошуп, өзүбүз кошумчалап алдык ошол эле үйдү. 33.000 долларды корпоратив өзү кошуп берди, калган сумманы биз өзүбүз жаныбыздан кошуп алдык. Негизи корпоративди биз YouTube'тардан көрдүк, Instagram'дан көрдүк. Ошондой эле бизге эжем бул келечектин эң негизгиси болуп, бизге эжем көрөк жардам берди. Ошо эжемдин аркасынан ошол компанияга эжемдер аркылуу биз очередке турдук. Эжеңиз бул жактан үй алды беле? Жок, эжем бул жактан үй алган жок. Негизи эжем да ошо биз сыяктуу эле көрүп, билип, тааныштарынан уккан. Негизи бул компанияны эжем тактап билди, келип 2 жолу келип баш аягында түшүндү, элемам менен сүйлөштү, өзү жолукту. Негизи ошо Келечек компаниясына айтат элем, ишенимдүү, эл керегине жараган, элдин келечегин ойлогон, чыныгы кыргыздын келечеги деп ишендирип айта алам. Себеби биз ушул келечек боюнча үй алдык, өз көзүм менен көрдүм, бүт баарын алдык, ишендик. Кыргыз элиме да айтам, ишенгиле, өзүңөр мынтип квартиралап жүрбөгүлө, келгиле, ушул келечекке мүчө болуп киргиле, ушул жактан өнүгүп өскүлө, өзүңөрдүн ак өргөңөрдү тапкыла деп айтмакчымын.